Кыргызстанды Япония менен байланыштырган дагы бир тарыхый жагдай бар. 1946-жылы Улуу Ата Мекендик согушта колго түшкөн 125 япондук Кыргызстанга алып келишкен. Алар Ысык көл областынын Тамга айылындагы аскер санаторийинин курулушунда иштешкен. Туткундар 1948-жылга чейин мына ушул жерде иштешип, аскер туткундарын алмашуу болгондо өз мекенине кайтышкан. Кызык жери бири да каза таппай, тескерисинче оорукчандары сакайып бардыгы тирүү кетишкен. Ошол маалда башка союздук республикаларга түшкөн туткундардын көпчүлүгү кырылып калгандыгы туурасында тарыхый фактылар бар. Ошондогу кыргыз элинин жылуу мамилеси, сүтүн, нанын тең бөлүшкөн кең пейилдиги аскер туткундарынын эсинен чыкпай калыптыр. Алардын бири 91 жаштагы Такеучи парламенттик достук тобунун лидери Карганбек Самахов менен жолугушуп, Тамганын алар иштеген жерлери түшүрүлгөн альбомду көрүп, жүрөгү элепчелеп болуп Кыргызстанга баргысы келгенин айтып жатпайбы? Кыргызстанга кайра бир баргым келет. Бизди Ташкенттен поездге салып Кыргызстанга алып келип, анан көлдөн пароход менен жеткирген эсимде. Мени менен төртөөбүз кирпич коюп иштечүбүз. Жамандык көргөнүбүз жок. Бизге абдан жакшы мамиле кылышты. Мен кыргыз-япон достугуна колдон келген жардамымды берейин. Бул боюнча бардык иш-чараларыңарга катышкым келет. Тамгага кирип бара жаткан жерде бир сасна боло турган эле. Балким ал дагы деле тургандыр. Жашым өтүп, ден соолугум начарлап калды. Бир барып келсем болот эле, Атаканат. キリギスの方にもそうですし、我々のね、一応